Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу чыгуучу жана түшүүчү жолдордо автоунаа тыгындарын пайда кылып, натыйжада авариялар жүз берүүдө. Аба ырайына байланыштуу бүгүн шаарда кырдаал курч болду. Борон чапкындуу карда унаа башкарууда кыйынга турду. Кас катар тизилген машиналар тумандуу карда багытын таппай, авто тыгындар күчөдү. Тазалык кызматкерлери убагында сепкенде мындай болмок эмес. Ушундай аба ырайында зарыл иштери болбосо, автоунааларды ушундай аба ырайында көчөгө чыкпай эле үйдө эле отурган оңго деп ойлойм да. Ош шаардык жолдор башкармалыгы таңзаардан жүргүнчүлөргө багыт көрсөтүп, көчөлөрдү иретке келтиргенге аракет жасашты. Шаар ичиндеги шамалдан келтирилген чыгымдар 2-3 күндө кайра калууна келтирилмей болду. Балдар бардыгы эле жумушта. Мына Нокатский подъемда гана проблема болуп калды. Нокатскийдеги машиналар өздөрү чыга албай токтоп өчүп калып туруп, ушул эки машинанын жол тосуп калды, эки жактан пробка болуп, андан кийин тоңуп калды да. Азыр эми келген балдарыбыз эми иштей албай туруп калды үйдө жакта. Азыр көрдүңөр, тазалап, сээп түшүп кетти. Ушуга чейин кырдаал ушундай экен да, баары жөнгө салабыз. Шаарда толук иштеп атышат. Кар жаап, жолдорубуз болгондугу жол кайгыл кызматына дагы бир топ түйшүктү жаратты. Деген менен эрте мененки убакыттан бери жол кайгыл кызматкерлери катуу көзөмөл менен айдоочулардын коопсуздугун кароо менен алек. Ушундай көтөрүлүштөрдөн автоунаалар көп жүргөн жерлерде жол кырсыктар эле эмес, автоунаалардын техникалык жактан кышка даярдыгы жакшы болбогондуктан көтөрүлүштөн чыга албай калган же түшө албай калган учурлар кездешүүдө. Ошого шаар тургундарын, айдоочуларды мен чакырып кетет элем. Кыш мезгилинде ошо кышка даярдыкка автоунааларды караш керек, техникалык абалын караш керек. Ошондой эле тийиштүү талаптарды сактап, аралыкты сактап жүргөндү чакырат элем. Бүгүн таңкы саат 5-те Ош тазалык кызматкерлери күнүмдүк ишин шаарды шыпырып тазалоо менен баштаган. Ал эми саат 7-де кар жаап баштагандан кийин гана кызматкерлер өзүнө бөлүнгөн Тагыраагы Масалиев көчөсүнөн баштап 10 адыр массивине чейин жолдорго кум, туз сээп баштаган. Бирок кар катуу жааганына байланыштуу жолдорго себилген туздарды 2 сааттын ичинде эле көмүлүп калды. Туура бирок бүгүнкү күндө кар тез жаап келгенине байланыштуу бир эле шаар тазалык ишканасы тейлебейт. Шаарды 3 мекеме тейлейт. Андан сырткары шаардын ичинде дагы миң трасса жолдору үчүн 4 мекеме тейлейт. Нокатский подъем жакты жолдор башкармалыгы деген ишкана бар. Ошол тейлешет. Арванск тарапты Зеленстрой тейлейт. Бизге Ак Буранын оң жек тарабы толугу менен биз тейлейбиз. Ар ишкана өзүнүн техникасында немесин жараша кечип калып атышат. Бирок бизде Ош шаарынын дөңсөз жерлери көп болгондуктан сепкенде тузду. Ал 2 саатка эле туруштук берет. Бети жылмакай болуп эрип туруп эле кайра жаган кар көмүп калды. Шаарда техникалардын дөңгөлөктөрү көп алмаштырбагандыктан жолду пробка кылып бууп калып атышат. Эске салсак, Ош тазалык ишканасында кум жана туз себүүчү 4 техника жана кыш мезгилине жетишерлик деңгээлде туз, кум бар. Ал эми бүгүнкүдөй катаал аба ырайы дагы 3 күнгө созуларын Гидромет борбору жарыялады. Айымкан Исралгызы, Азан Бузирков, Ынтымак.